Кыргызстанда чылым чегүүчүлөр жашарды. Бул тууралуу көз карандысыз адистер коңгуроо кагып, тамеки тарткан жаштардын көбөйүүсүн билдирип жатат. Өлкөдө чылым чегүүгө каршы ар кандай аракеттерге карабай тамеки тарткандар азайган жок. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандардын 30% тамеки тартат. Акыркы 7 жыл аралыгында 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле курактагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөндүгүн иликтөөлөр көрсөткөн. Кээде ушундай нерселерди көрсөк дагы көрмөксөн болуп атабыз. Өзүбүз деле мисалы сейил бактарынан, эс алуучу жайлардан кыздардын чылым чегип отурганын кезиктиребиз да. Мына ушул учурда айрым кыздар ошол көрсө дагы көрмөксөн болуп, өтө чоң иш кылып жаткандай, эрдик иш кылып жаткандай тамекини ушундай түтүнүн бурулдатып коюп чегип аткандар бар да. Чылым чегүүнү адатка айлантып алган жаштар тамеки тартууну аброй катары көрүп, ага азгырылып жатып өнөкөткө айлантат. Көбүнчө өспүрүм курактагы улан кыздарга тамеки чегүү кызык көрүнүп, аны колдонуп көрүүнү самашат. Адатта өспүрүмдөр чоңдорду тууроо менен жаман адат табышат. Мен досторум деле бар, чеккен балдар дагы бар, кыздар дагы бар. Айрыкча балдардын арасында бул чылым чекпегенге караганда чылым чеккен бала мындай көбүрөөк авторитетке ээ болот да, азыркы жаштардын тили менен айткандачы. Анан чылым чекпегендерди бул кандай десем, мындай жаштардын тили менен айтканда тупой деп эсептешет да. Анан наоборот, чылым чеккендерди бул бийигирээк да, авторитети бийигирээк. Бирок аны чылымдын канчалык зыян экенин көпчүлүгү билсе деле чегишет, бирок Өкмөт 1-январдан тарта бир куту чылымдын баасын 40-50 сомдон төмөн болбойт деп билдирип, токтомго кол койду. Ал эми өткөн жылдагы чылымдын наркын 40 сомго жеткирүүнүн максаты бюджетти көтөрүү максаты болгон. Эми мыйзамга ылайык чылымдын баасы жыл сайын 10 сомго жогорулап турат. 2022 жылдын 1-январынан тарта бир куту чылымдын наркы 90 сомду түзөөрү пландалган. Мындай жол жарандардын саламаттыгына кам көрүү, чылым чегүүнү азайтууга багытталат. Бааны көтөрүү менен эмес, мечиттерде, мындай коомдук жайларда, үй бүлөдө өтө мындай таасир эте тургандай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө гана бул маселени чечсек болот да. Ошол эле мезгилде бул негизинен мамлекет тарабынан баягы ушул тамеки өндүрүүчүлөрдүн дагы өзүнүн бир мындай кызыкчылыгын карап, оң жагына чечсе жакшы болот деп эсептейт. Чылым тартуу өпкөнүн өнөкөт, жүрөк кан тамыр оорулары, шишик жана кант диабети сыяктуу дарттарды пайда болуусун шарттайт. Ош облусунда чылым чеккен мырзалар көп. Алар көбүнчө кан тамыр, өпкө ооруларынан көп чапа чегерин медиктер билдирет. Өлүм учурлары дагы ушул кан тамыр оорулары боюнча Ош шаарында 1-орунда турат. Ошол каза болгондордун негизги 65% кан тамыр ооруларынан болгон болсо, алардын негизги себеби ушу чылым чегүү болуп эсептелет да. Канча аракет кылсак деле кишинин өзүнүн эрки болбосо, ал чылым чегүүнү таштоо өтө кыйын. Бирок ошондуктан биздин биринчи эле сунушубуз чылым чегип эле анан тиги деле чылымды чегип жүрбөй, мына 70 жашка чейин, 80 жашка чейин жашады деген ал туура эмес. Тамеки чегүү адамдын ден соолугуна чоң зыян келтиргендиктен көп өлкөлөрдө тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча атайын чаралар көрүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында тамеки тартасыңбы, анда өпкөңдү текшер тартуу акция өткөрүлдү. Бул иш-чара жарандарды дени сак жашоого үндөө максатын көздөдү. Учурда тамеки таштоону жеңилдетүүчү каражаттар бар. Аны пайдаланууда дарыгерлер менен кеңешүү зарыл. Адыл Акжул уулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.